Алымкадыр Сабырдинович, негизи ар бир жасалып аткан реформадан өзүнүн баягы бирдиктүү максаты болот, билесиз. Анын ушул кыргыз формацияны түзгөндөн кийин ошол элге кандай пайда болду, мамлекетке кандай пайда болду? Ушул боюнча кыскача айтып берсеңиз. Сиз медиксиз да, иштеп жүргөнсүз, кара сууда билесиз. Мен кайталап эле коеюн. Дары дармектердин бардыгы тендер аркылуу алынчу. Бөлүнгөн акчадан 145 эле препарат алынып келинчи. 50% алынчу эмес. Эмчим дегенде фарм компанияга алып келиши эмес, кызыкчылыгы жок болчу. 400дөн 600 эзепке чейин биз арзанап келип атабыз. Азыркы жылы системекине берген 100 миллион тиги булар дегенде биз азыр экономить этип, мынакей декабрда чыгарып туруп, ошол дарылардын бардыгын 15 январга чейин заказ бердик. Январга чейин келет. Эгер биз мурунку тендер убагында болсо, кыргыз фармация жок болсо, ал дарылар мектерден алынбайт болчу. Потому что ал заказга кирбейт болчу. Экономить этилген акчага алып атабыз. Кыргыз фармация болгондон бери главврачтардын бардыгы рахмат айтып атат. Коррупция жоголду. Эмчим дегенде бөлүнгөн акчанын мына чоң алайда деп коелу. Тендер өткөрүлгөндө ал жерге бир фирма барчы. Фирма менен главврач сүйлөшүп алчу. Ошол ойдон ошол жерде дары дармектердин баасы 600 эсе кымбат болчу. Бөлүнсө бир 10 миллион сом бөлүнсө. Биз азыркы кезде 4 эсе, 5 эсе көп дары дармектердин санын жеткирип атабыз. Алымкадыр Сабырдинович, азыр андай коррупционный схема жокпу, андай көрүнүш азыр? Кыргыз формация түзүлгөн. Тендер жоголгондон кийин коррупционный система жок. Айтып атпаймынбы? Ошол коррупционный системада депутаттар бүт бар эметкен Садырны Кожоевич эки чоң комиссия түздү. Правоохранительный келгенде бир дагы коррупционный схеманы тапкан жок. Мен сизге бир баян айтып кетейин. Өкмөттүн токтому бар, билесиз, 601 токтом постановление 15 ноябрда 23 жылы кабыл алынган. Ушул боюнча азыр бүгүнкү күндө токтом аткарылып атабы? Же сиздер өзүңүздөр баягы вертикальный эле кылып атасыздарбы, главврачтар менен түзмө түз? Негизи токтом боюнча, токтомдун аткарылышы боюнча ФОМСка заявка бериш керек. ФОМС анан ортодо кыргыз фармацияга бериш керек. Туурабы? Сен да медиксиң да. Мурдакы боюнча ФОМС акча бөлүп берилет. Больницаларга отургузулат. Мисалга алсак, мынакей Кара Сууга 25 миллион отурулду. Кара Суунун главврачы тендер ойноп заказ берчи. Азыркы кезде кыргыз фармацияга заказ берет. Кыргыз фармация заказ берилет да. Анан кийинки боюнча азыр жакында эле бир ошол заводду алдыңыздар, туурабы? Мамлекет мурда приватизация болуп кеткен заводду алдыңыздар. Ошол заводдон бүгүнкү күндө азыр толук кандуу кыргыз фармациянын балансында өттүбү сиздерге бүгүн? Кыргыз фармациянын балансына өткөн жок, өтпөйт. Өтпөйт. Айдан фарм өзүнчө Минздравга баш ийет, өзүнчө Минздравдын заводу болот. Ал жерде мынакей биз эмдиги жылкы 25 жылга 120 найманан текшерилгенде мен ойлойм жогорку кеңешке да келип канча эсе биз арзан баада даярдап атабыз. Ошондой болот. Анан эми Алымкадыр Сабырдинович, чындыгында биз өзүңүз баса белгилеп айтып атасыз, медик катары бизге ошол коллегаларыбыздан, анан эми депутат болгондон кийин ошол округубуздан, региондордон да врачтар кайрылышат. Азыр ушу кыргыз фармация түзүлгөндөн бери башында бир топ баягы обеспечение жагы кыйын болуп атты да. Мен өзүм дагы сизге фракцияда да айттым эле. Мен өзүм көзүм менен көрүп, ошо өзүм дагы мен жеке клиникаларга барбайбыз, биз ошо мамлекеттик клиникаларга барсак дагы ушул жердеги бир топ ушундай жетишпегендиктерди, кемчиликтерди көрдүк да. Ал кемчиликтер, мүчүлүктөр жоюлду, мындайчы. Эми сиз чын айтканда Алымкадыр Сабырдинович, ФОМСту өткүзүп берсеңер биз ишти алдыга жылдырабыз дедиңиз. Депутаттар баарыбыз бир добуштан колдоп бердик.
Андан кийин келип атасыз мына бюджетти көбөйтүп бергиле деп, андагы депутаттар баардыгы колдоп берип атышат. Эми баягы жыйынтык результат, натыйжа чыгарыш ушу сизден калып атат да. Ушу боюнча обеспечение мына эл карап турат азыр, мисалы үчүн. Бүгүнкү күндө эч кандай көйгөй жокпу? Бардык дары дармектер убак саатында жетип атат, туурабы? Илим мен жана көйгөйдүчү депутаттарга да айттым, Исадыр Нокужоевичке да айттым. Ал көйгөй 25-жылы болбойт. Эми үчүн дегенде биз 24-жылы бизге өткөрүлүп алганда 6 айдын ичинде эле биз заказ берилип калды. Ошон үчүн жана көйгөйлөр болду. Биз дагы азыркы кезде биз шашып 1 миллиард сом биз суда алып алсак, көйгөйлөр болбойт. Биз өзүбүздүн Кыргыз фармацияда акчабыз болот, заводдор менен түшүп, дары-дармектердин бардыгы азыркы кездеги Неман, Эрай, Фармамир, Фарманор, Элайда заводдордо алып туруп складтарында сакталып турган дарылардай болуп бизде да сакталып турат. Биз ошого жетишебиз. Андан кийин Сүйүнбай Анаркулович, эми Кыргыз фармациянын жетекчиси сизсиз да негизичи. Негизи бул суроолордун баардыгы сизге болуш керек эле, Алымкар Сайдынович өзү жооп берип атат. Анан сиз айтсаңыз, бүгүнкү күндө Кыргыз фармацияда канча сотрудник иштейт сиздин колуңузда? Саламатсыздарбы эл өкүлдөрү. Бүгүнкү күздө бизде 59 кызматкер иштейт. Бардыгы болуп биригип. Эл аманды кошпогондо Кыргыз фармациянын өзүндө. 59 штат көп эмеспи? Бул жумушту Илим мырза мурун деген бир 600дөн ашык кызматкер жасачу эле. Бул экиден тендерчиге отурчу эле, больницаларда, ФОМСта бир топ кишилер отурчу эле. Биз ошого карабай бул жумушту 600 кишиге кылчу эле. Биз азыр деген 59 киши жасап атабыз. Сыр болбосо айлык акылар кандай? Орточо, эң жогорку. Айлык акылары 30 миңден 50 миң, 70 миңге чейин баягы стажына карап, өзүнүн специалистине карап, жогорку категориядагы специалисттер болсо кичине жогору, жаш специалисттердики жаш. Эң көп 70 миң сом. Туурабы? Андан кийин ошо ДЛО боюнчачы ушу департамент лекарственное обеспечение өкүлдөр барбы бул жакта? Саламатсызбы, барбыз. Жөн суроо бериш керек да бул. Сиздер боюнча бүгүнкү күндө канча крупный монополисттер бар Кыргызстанда? Бизде дары каражаттын жүгүртүү боюнча субъектилери основной 20 субъект бар, анан мындай монополия деп айта албайбыз. Мисалы медицинский оборудованиялар бар, аларды алып кирейин десе, атайын монополия кылып алган чоң ишкерлер бар, туурабы? Алар бааны өзү каалагандай коюшат. Мен сизге бир эле пример айтайын, мисалы Дентрейд деген бар, билесиз да? Бул Дентрейд компаниясы бул өзүнүн эксклюзивдик договорлору бар, өзүнүн определенный өндүрүүчүлөр менен иштейт. Алар эч кимге уруксат беришпейт, өздөрүнөн башка алып келгени, туурабы, заводскочу. Алардан качествосу жагынан, басы жагынан жеткиликтүү бир нерсени алып келейин десе, башка жарандарыбызга мүмкүнчүлүк берилбейт, туурабы? Жок, мындай деп айта албайбыз, анткени ар бир субъект өзүнүн өндүрүүчүлөр менен договорлор болот. Анан завод-изготовитель өзү дистрибьюторский праваны берсе, анда ошол мисалы Дентрейд деп айтылган, ал өзүнүн укуктары менен колдонулат. Буларды көзөмөлдөө силерде да турабы? Бизде көзөмөл дары каражаттын жана медициналык буюмдардын сапаттуулугун, коопсуздугун багуу болот да, контролдоо. Анда кийинки суроо, азыр Кыргыз фармация, биз бул жакта Алымкар Сайдынович баяндамасын айтып кетти. Илимбек мырза, 1 минут азыр. Убактыбыз узартып алалы, саат 1 болуп калды. Убактыбыз узартып алалы, дагы бир эскертүү, урматтуу депутаттар, трудовой кодекс бар, эмгек кодекси дагы. Андан дагы ар кандай маселелерибиз да бар. Ошондуктан суранып кетет элем, кыскача суроңорду бергиле, тапшырмаңарыңыз бергиле министрликке, биз ошону көзөмөлдөйбүз. Биздин комитет өзү көзөмөлдөйт. Кыргыз фармациянын ишмердүүлүгү боюнча. Макулбу? Урматтуу депутаттар, убакытты узартып коелу, ким макул? Баары макул?
Рахмат. Илимбек мырза, сизге сөз. ДЛО өкүлдөрү айтсаңыз азыр Алкар Сабирович айтпады жогорудачы. Биз ошол дары дармектерден ушунча экономдодук, оборудованиялардан мисалы 10 миллион, 11 миллион турган рентген аппаратты 6 миллион тегерегинде алдык депчи. Анын эми басынан да бирок качество жагынан сиздер көзөмөлдөйсүзбү? ГП фармация алып келген дары каражаттардын баары биздин сапатынан балоодон өтөт. Бул жерде баягы конфликт интерес болуп калбайбы? Экөөңөр бир багыда турсаңыздар, жетекчилик бир болсо, бири-бирине карама каршы келип калбайбы? Жок, бул жерде конфликт интерес болбойт, анткени ГП фармациядан тышкары дагы бизде 300дөн ашык дары каражаттарын жүгүртүү субъектилери бар. Жок, экөөңүздөр тең бир министерствода багып атпайсыздарбы? Баш ийип бир министрликтен составында турасыздар. Көзөмөлдөө боюнча биздин өзүнүн кабинет министрлигинен бекитилген токтом бар. Анын негизинде биз өзүбүздүн катуу боюнча жана сапатын балоо боюнча иш аракеттерибизди жүргүзөбүз. Эгер туура эмес болсо, сиз ага саясий эркиңиз жетет. Саясий эркибиз жетет. 23-жылы 4дөн ашык дары каражаты бизден бакталынган. Сапаты жагынан бүгүнкү күндө жакшы сапаттуу эле дарылар келип атат Кыргыз фармацияга, туурабы? Анда мисалы азыр Сефтраксонду айтып кетти. Мурда 200 сомдон тегерегинде так сумма айта албай атам. 60 сом болчу. Азыр 3 эсе арзан алып атат экен да. Ушул жагынан кандай болуп атат? Мисалы мурда же ошо 3 эсени ортодо тендер баягылар жеп жүрүшкөнбү кандай? Дары каражаттар департаменти бул биз дарынын сапатынын коопсуздугун жана эффектүүлүгүн камсыз кылабыз. Или мен жооп берип коеюн. Бул вопросчу. Бул деген департамент лекарственного обеспечения сапаттуулугун элеметет. И Минздрав менен наоборот ошо алып келген дары дармектердин сапаты жок болсо, биз ага эметебиз, колдойбуз. Эми үчүн дегенде биздин элге сапаттуу дары дармектер келип атат деп. Аты жанакы баа боюнча бул ФОМС дагы айтайын, ФОМС ар бир больницага 290 больницага бөлүп берген. И главврач, силер билесиң иштеп жүргөнсүңөр. Силер Кара Суудагы главврачыңар тендер өткөрчү. Мен бул жакта иштегем. Жок, ошо тендер өткөрчү дагы ошолор 3 эсе, 5 эсе, 6 эсе кымбат алып аткан азыркы биз алгандардан. Ошолорго суроо бериш керек да, эмне үчүн алар кымбат алган? Жоопкерчиликке тартыңыз да алар туура эмес кылган болсо болгондо. Сиз министр болуп тургансыз ага чейин. Мен ага чейин мен келгенден бери андайлардыкы болбой калганда, тендер болбой, мына Кыргыз фармация өтүп, биз азыркы кезде дагы 400-600 эсе арзан алып атабыз, экономия кылып атабыз да. Тендер жок. Заводдордон алып атабыз. Сүйүнбай Анаркулович, 25-жылкы азыр химиотерапия боюнча ошо препараттарга канча жалпы сумма бөлүндү? Онкологический оорулуу жарандарыбызгачы? Илим мырза 25-жылкы онкологияга бөлүнө турган акчалар мына ушул жумада каралат, потому что Бюджетте мен жооп берип жүрмүн да. Азыркы кезде бурунку эле бөлүнүп аткан 600 миллион бөлүндү, и дагы 1 миллиард сом бюджет отдел бизге кошуп берди. Ошондо 1 миллиард 600 миллионго биз онкопрепараттарды алабыз. Ушул боюнча өзгөчө бүгүн чындыгында ошол онкологиялык системалык түрдө жаңы главврач келип атат. Өзүңүз жеке көзөмөлүңүзгө алсаңыз, ал жерде эми белгилүү, ал жерге кайрылган оорулуулардын канча жашашы дагы, ал жерде кандай социалдык деңгээлдеги жарандарыбыз кайрылат. Мен өзүм дагы биз округтардан келишет, кайрылышат, өзүм дагы барам ал жергечи. Келишет жарандар, места жок дейт. Ошол жерде өздөрүнүн баягы жолдун эле аркы бетинде лабораториялары бар, аптекалары бар. Ошол жерде иштегендеринчи. Ал жака ушу химия препараттарды жазып беришет, алар болсо 30-40 миң, 50 миң сом бир эле химия терапиясычы. Аны бир алганда 3 күн алат экен. Эми баягы колунда жок адам тууган уругунан баягысын колунда баарын сатып лечение алып атат.
же болбосо анысы да жок, адамдар запросто 1-2 айдын ичинде өлүп кетип атат да. Ошон үчүн эми мамлекет катары мына министр өзүңүз бир жоопкерчиликтүү иш алып барып ушул жактан эми ар бир жараныбыздын бир күн жашаганда биз үчүн маанилүү да бул жарыкчылыктачы.